Эмне үчүн KG Group компаниясынан батир алган жарандар азыркы күнгө чейин өз үйлөрүнө кире албай жатышат? Бишкекте батир сатып алуу үчүн өмүр бою топтогон акчасын салган жүздөгөн жарандар азыркы күнгө чейин өз үйлөрүнө кире албай келишет. Айрымдары насыя төлөп жашаса, айрымдары батир акысын төлөп жашоого аргасыз. Көпчүлүгү KG Group компаниясынан объектилеринен үй алган жарандар. Биз 2019-жылы ошол бул KG Group компаниясынан келип бир батир алганбыз. Өзүндө көрүп аткандай эле мага окшогон адамдар бул жакта аябай көп экен. Бул дагы баары чогулбаган адамдар да. Ичинде дагы көп. 300 батир деп ушундай угуп атам. Мен өзүм мигрант болуп таап келгем ушул үйдүн акчасын. Бирок курулуштардын токтошу, объекттерге арест коюлушу жана соттук тергөө иштеринин узакка созулушу менен дольщиктер эң чоң жабыр тарткан тарапка айланды. Биз үй сатып алганбыз. Азыркы күнгө чейин ижарада жүрөбүз. Балдарыбыз болсо чоңоюп кетти деген даттанууларды үлүшчүлөр көп жылдан бери айтып келишет. Ким жооп берет деген суроо менен биз KG Group компаниясына кайрылдык. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда KG Group компаниясынын юридикалык өкүлүнө кайрылган турабыз. Бул маселе боюнча эмне үчүн азыркы учурда жарандар өз үйлөрүнө ээ болбой жатат, буга кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Жалпы мына ушул суроолор боюнча кайрылабыз. Саламатсызбы, Чуңгалбек мырза? Азыркы учурда мен сизден сурап өтөйүн. Жалпы суроо болсун, эмне үчүн мындай жагдай туулуп атат? Сиз канчанчы жылдан баштап мына ушул юридикалык жагын карап жатасыз KG Group'тун? Саламатсыздарбы? Мен бул компанияга былтыр күзгө маал сентябрдан бери келгем. Бир сыйра иреттеп документтерин бир сыйра караганда, иш кагаздарын карап чыкканда бир нече тоскоолдуктар чыккан. Эң негизгиси ошо тоскоолдуктар, ошо чектөөлөр коюлган бул компанияга. Көптөгөн чектөөлөр коюлган. Ошонун айынан бул компания толук кандуу өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө албай келген. Мамлекеттик органдар тарабынан соттун чечимдери бар, ар кандай жарандык иштер бар, уголовный иштер бар. Ошол себептерден чектөөлөр коюлуп калып, толук кандуу ишин жүргүзө албай келген бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнгө чейин. Канчанчы жылдан тарта дедиңиз? Бул маселе өзү 2020-жылдан бери башталып келаткан нерсе экен. Основной эң негизгиси башталганы 2023-төн баштап катуу чектөөлөр коюлган экен. 2023-жылдан тарта. Азиз мырза, ушул учурда KG Group компаниясынын арестте турган үйлөрү боюнча маалымат берсеңиз. Ооба, бул ошол убактагы Маденов аскер иштеп турган маалында Кыдыралиев деген адамдан бул якобы компаниянын атынан $150,000 карыз алып, ошол $150,000 дагы компанияга киргизбей, ошол эле помещениени кайра сатып ийет да. Азыркы күндө ошол Кыдыралиев мен компанияга $150,000 бергенмин деп соттошуп, азыркы күндө компанияга тийиштүү деп айтпайм, компания уже элге өткөрүп берген бир 100-150 квартиранын элерине биз өткөрүп бере албай жатабыз да, потому что бардык нерселерге арест коюп койгон. Ошого ушундай маселелер бат-бат чечилсе, биз жанагы берилбей жаткан тех паспорттарды бир айдын ичинде элге бермекпиз да. Сиз өзүңүз KG Group'тун жетекчиси катары ошо Кыдыралиев деген менен жолугуп сүйлөшүп көрдүңүз беле? Буга чейин мен Кыдыралиев деген адам менен байланышка бир-эки жолу аракет кылдым, эч майнап чыккан жок. Ал адамды эч көрбөдүм. Бирок мага дагы кызык кандай адам экен деп эме кылсам, эч мен менен байланышка чыкпай жатат. Компаниядагы документтерге ылайык KG Group'та 2020-жылдан 2024-жылга чейин бир нече жетекчи алмашкан. Ошол убактагы жетекчи ким мисалы? Ошол убактагы жетекчилер Маденов аскер, Кайыпов Ильяс, Аплаева Элиза деген жетекчилер болуп келиптир да. Ошолордун убагында өтө хищение, мынча айтканда, өтө эле көп нерселерди өздөрүнө жаздырып, бир туугандарына жаздырып,
ушундай болуп кеткен. Ошонун негизинен ушул объект баягы убагыда бүтпөй калды деп бир причинасын айта алам да. Бул аралыкта негизи азыр жалпы кыргыз элинин билиши боюнча Имамидин Ташев башында турган деп билип келишет. Бирок биз ичине кирип карай турган болсок, башкы аткаруучу директорлор болгон экен. 2020-жылдан тарта 24-жылга чейин деп эсептесек болот, ооба. Өзү 2015-жылдан баштап бул компания Имамидин Ташевдин үлүштүк катары эч кандай тиешеси жок болгон. 2015-жылы перерегистрациядан өткөн, кайра каттоодон өтүп, участник, учредитель Абдыкаимова Сайыпжамал калган. Бир гана учредитель болгон. Бир эле учредитель болгон Абдыкаимова Сайыпжамал. Андан директорлор алмашып келген. Бир нече директор алмашкан. Бүгүнкү күнгө чейин ошо алмашып келген. Анан былтыр 24-төн баштап Абдыкаимова Сайыпжамал өзү директорлукта, өзү дагы уюштуруучу, өзү дагы директор болуп катталып жүрөт. Азыр эми ишти жүргүзүп аткан директордун орун басары Ташев Айзбек жүргүзөт. Бул аралыкта компаниянын активдери, мүлкү жана курулуш долбоорлору боюнча бир катар чечимдер кабыл алынган. Азыркы учурда жогоруда сиз айтып өттүңүз, бир канча мыйзам бузуулар катталды деп. Ал кандай мыйзам бузуулар болду? Мыйзам бузуу десек деле, кандай айтсак эми юридикалык тил менен айтканда, кээ бир документтер туура эмес каралган. Буга чейинки жетекчү адистер, ошондой эле компаниянын директорлору туура эмес иштерди кылышкан. Ошонун натыйжасында компаниянын баардык мал мүлктөрүнө бүт чектөөлөр коюлуп калган. Ошо компанияны жетектегендер ошо туура эмес иш кылышкан. Ошонун кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келатат. Ошолордун катарында эле эң негизги иштер бар. Баштапкы. Ошолор чечилсе, анан калган майда онап ишенебиз. Азыркы учурда болуп жаткан тоскоолдуктардын баардыгы ошол 20-жылдан тарта келген аткаруучу директорлордун айынан деп ойлойсуз? Ооба, сөзсүз түрдө. Анткени азыр биз бул жерден кагаздарды бүт тиешелүү документтердин баары анализдеп чыкканда, ошо туура эмес жетектеп, туура эмес иш алып барганын натыйжасында ушундай болуп атат да. Анда биз мындай бүтүм чыгарсак болот экен. Бул ишке Имамидин Ташевдин эч кандай тиешеси жок. Тиешеси жок. Имамидин Ташев бул директорлук башкаруу органында деле көп башкарган эмес. Бир нече эле айыл башкарып, анан кийин башкага өткөзүп берген. Өзү 20-жылдан баштап Имамидин Ташевке өзү башы тиешеси жок болуп калган да. Анан башка башкаруучулар келет дагы, мындай жалпак тил менен айтканда, өз кызыкчылыгын көздөп, компаниянын кызыкчылыгын арткага таштап коюшкан да. Сиздин баамыңыз боюнча KG Group'тун азыркы абалга келишинин негизги себеби кимге келип такалып атат? Эми бу жерде көп себептер бар. Ошол көп 5-6 жетекчи алмашкан. Эми ошолордун катарында эле эң негизгиси зыян бул жана 2022-жылы директорлуктун милдетин аткарып жүргөн Маденов Аскербек. Ошол учурда көптөгөн мыйзам бузуулар болгон экен. Жалпы суммасынан 2020-дан 2024-кө чейин алганда 581 миллион сомдук зыян келтирилген компанияга. Компанияга да эми эмне, ошол компаниянын үлүштүк катары жана дольщиктер келип акчаларын салган. Ошол акчалар эсеби жок, туура эмес жака жумшалган да. Ошол нерациональный использование болуп калган. Ошонун кесепетинен ушундай акыбалга келип калган компания. Бул эми Маденов Аскербек компаниядан чыгарып кеткен акчасын эмес, ошол Аскербектин, Маденовдун кыймыл аракетинин натыйжасында кесепетинен компанияга чектөөлөр киргизилген. Эң негизги проблема ошондо. Туура эмес башкаруудан
компанияга залакасы тийген. Демек жөнөкөй элдин түшүнүгү боюнча мен айтайын. Демек бул жерде бул курулуштун акчасыны менин түшүнүгүм боюнча айтайынчы. Жетекчилерден жеп кеткени аныкталды. Кагаз түрүндө. ооба аныкталды. Бул ошон үчүн мен айтып атам, булар жеп кетти депчи, ошол кагазга таянып. Ал ошол нерсени туура багыттаганда бул объект 24-жылы эле элге берилмек экен да. Иликтөөнүн жүрүшүндө алынган документтер өзгөчө көңүлдүү 2022-жылы 8-августунда түзүлгөн бүтүмдөргө бурат. Мисалы айта кетсем, 2022-жылы бул $150,000 насыя алган. $150,000. Жеке кишиден алган. Жеке ишкерде. Жеке ишкер дагы эмес. Жөнөкөй эле жеке киши. Жеке адамдар. Эч кандай насыя бере турган, же болбосо ломбард же банк же мындай лицензиясы бар киши эмес. Ал жөн эле жарандан эле, жөнөкөй эле жарандан $150,000 насыя алат. Мындай проценти менен да. $150,000. Анан $150,000 алат дагы, ал насыя төлөнбөй калат. Мисалы 8-августта насыяны алат дагы, өзү 20-августта жумуштан бошоп кетет. Ал $150,000 кассага кириштирилбейт, эч кандай квитанция болбойт, банковский счетко да түшпөйт. Чөйдөгүн ага салып алып кетип калат. Анан тигил Кыдыралиев деген жаран насыяны өндүрөм деп сотко берип, чектөөлөрдү коюп салат. $150,000 мүлккө эмес, жалпы компаниянын мүлкүнө чектөөлөрдү коюп салат. Ошол учурдагы документтерге ылайык KG Group компаниясынын директору Маденов Аскербек менен Кыдыралиев Талайбек мырза экөөнүн ортосунда $150,000 өлчөмүндөгү насыя келишими түзүлгөн. Бул келишим нотариус тарабынан күбөлөндүрүп, тиешелүү реестр номери менен катталган. Бирок документтерди салыштырып жатканда кызыктуу жагдай байкалат. Ошол эле күнү, дээрлик ошол эле саатта, ошол эле объект боюнча дагы бир келишим, сатып алуу, сатуу келишими түзүлгөн. Документтерге ылайык биринчи келишим насыя келишими болсо, экинчи келишим кыймылсыз мүлктү сатуу боюнча бүтүн болуп эсептелинет. Эки келишимдин реестр номерлери дагы удаалаш жайгашкан. Тактап айтып өтсөңүз аты жөнү менен. Кыдыралиев Талайбек деп, Кыдыралиев Талайбек деген кишиден алган. Договор займ турат. $150,000. Алган дагы ордуна $150,000 төлөп берем деп келишимге көрсөткөн 516 квадрат метр болгон коммерческий площадьте. Турак эмес бөлмөнү залогко коет. И кайра эле ошол эле күнү, ошол эле саатта, мисалы бул договор займ 2874 номер менен реестрге катталса, ошол эле саатта бул ошол эле помещенияны кайра ошол эле Кыдыралиевке $150,000 сатып жиберет. Ошол эле саатта башка реестр менен. Бул кийинки реестр. Бул 2875, 2874, 2875 катталат. И ошол эле нотариус күбөлөндүрүп берет. Эми бу жерде одоно мыйзам бузулган деп эсептейт, себеби нотариус өзү билип обременение түшүп аткан ошол мүлк күрөөгө коюлуп атканын мындан мурунку келишимде көрсөтүп туруп, кайра ошол күрөөгө коюлган келишимде мүлктү кайра сатыкка оформить этип салганы эң туура эмес да. Бул договор купли-продажа эмес, сатып алуу келишим эмес. Бул өзү договор залог кылып, жосо күрөө залогу деп оформить этсе туура болот эле. Бирок эмнегедир сатып алуу деп оформить этти. Талаш жаратып жаткан келишимдер Бишкектеги нотариус Сиркебаева Зарина тарабынан күбөлөндүргөнү көрсөтүлөт. Бул жагдай бир канча суроолорду жаратат. Эмне үчүн бир эле объект бир күндө эки башка келишимдин предмети болуп калды? Насыяны камсыздоо үчүн берилген мүлк ошол эле учурда сатуу келишимине кантип киргизилген?
Компаниянын кызыкчылыктары толук корголгонбу? Бул суроолорго жооп берүү үчүн тергөө жана соттук экспертиза зарыл. Жалпак тил менен жалпы көрүп аткан элдерге түшүндүрүп өтөлү. Бул жакта Кыдыралиев Таалайбек бул иште жөн гана фигурант катары көрсөтүлүп өткөн. Маденов Аскербек мырза 516 квадрат метрди залогко коюп, $150,000 алып Кыдыралиев Таалайбектен алып, кайра эле башка реестр менен ошол күнү 8 август күнү кайра купли продажа менен сатат. кайра эле сатып ошол эле мүлк Ошол эле күрөдө турган мүлктү кайра эле сатат кайра эле Кыдыралиев Таалайбекке. Ошондо $150,000 эмес, $300,000 залакка алып келет компанияга. биз башында мындай кылып жүргөнбүз. Могу $150,000 договор займ деп эле ушу менен соттошуп келгенбиз. Бул боюнча мындан кийинки келген Кайыпов Ильяс деген директор, Маденов Аскербектен кийинки аткаруучу директор. алып укук коргоо органдарына кайрылып, Маденов Аскербекке иш козголгон. Алдамчылык менен иш козготкон. Анан иш козгоп, иш тергелип келген. Иш тергелип келген дагы тергөө учурунда бул келишим чыккан. Кыдыралиев айтат, бул помещенияны мен сатып алганмын деп далилдеп берет. Анан кандай кылып далилдейсиң десек, бул Маденовдун распискасын көрсөтөт. Маденов Аскербек Кыдыралиевке $150,000 саткан боюнча, $150,000 тиги займ боюнча алдым деп тастыктап тил кат жазып берет. Эмнеге тил кат жазганын деле белгисиз. Себеби бул эми юридический лицо болгон үчүн тил кат деген өтпөйт да. Тил кат деген туура эмес да өзү. Бухгалтерский учет боюнча. Муну биз жанагы соттун ишинен выписка кылып чыгарып алганбыз. Биз ушул расписка бар деп, по договору займа $150,000 алдым деп. Бул менен эле бар деп жүрсөк, көрсө, могу экинчи расписка чыкты. Бул экинчи Договор расписка. купли продажа менен толук алдым деп. Ошондо получается займ менен $150,000, договор купли продажа менен $150,000 өз кызыкчылыгына алып кетип калган. Кызыкчылыгын алып кетип калган. Кыдыралиев Таалайбек мырза бул экинчи расписканы сиздерден ошол $150,000 талап кылып, анан көрсөтүп атат да, туурабы? Ооба. Бул тууралуу биз өзүнчө көз карандысыз аудиторский компанияга кайрылганбыз. Заключение бергиле, мыйзамдуу эмеспи деп. Аудиторский заключение, аудит профлайн деген. Алар да тастыктап берип атат. Могу распискалар өкө тең. Мыйзамсыз. Бук учеттун эрежелерине кирбейт. Бул кириш кагаз катары эсептелинбейт деп аудит заключение. Компания өкүлдөрүнүн версиясы менен $150,000 насия келишими жана ошол эле күнкү сатып алуу сатуу келишими эки башка механизм менен иш жүзүндө компаниянын мүлкүн сыртка чыгарып кетүү болуп эсептелген. Алардын эсептөөсүндө бир эле объект эки бүтүмдүн предметине айлангандыктан компанияга келтирилген зыян $300,000 жеткен. Бул окуя боюнча укук коргоо органдарында кылмыш иши катталгандыгы белгилүү. Бирок иш көп жылдан бери акыркы чекитине жете элек. Компания өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, тергөөнүн жүрүшүндө бир нече тергөөчү алмашкан. Ошонун негизинде биз 2023 жылы иш козголгон экен, ошондон бери кыймылдабай келген. Биз аудит жалдап, распискаларды көрсөтүп, биз кайра кайрылып укук коргоо органдарына. Анан кийин иш козголгон кайрашынан. 2023 жылы. 25 жылы кайра козгошту. Себеби ачып туруп, ишти ачып туруп токтотуп салышкан. Эмненин негизинде токтотуп салышты? Жөн эле киши табылгандыкта. Күнөөлүү киши табылгандык. Күнөөлүү кишини таап берип көрсөтүп атсак да, күнөөлүү киши табылгандыктан токтотуп салышкан. Биз кайра арыз жазып атып, анан бул кайра жанданды. Бул негизи мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, мыйзамсыз иш аракетти нотариус
мыйзамдаштырып берип койгон да. Мгм. Ошол Көйлөн- учурда мыйзамдаштырган нотариустун аты жөнүн белгилеп өтсөңүзчү. Мына бу жерде келишимде көрсөтүлүп турат. Ким жайга Серкебаева ЗТ. Мгм. А Первомайский нотариалдык округу. мгм. А сиздер барып ушу Серкебаева ЗТ айым менен сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Бул кандай? Жок, буга биз документ? сүйлөшө албадык, жолуга албадык. Биз аракет кылдык Мгм. эскерткенге. Эскертүүлөрдү да бердик кагаз жүзүндө. Мгм. Мыйзамсыз иш кылып койсоңар кайра калыбына келтирип коела деп. Анан бул тууралуу биз ГУВДга арыз жазганбыз. Мгм. Могу Маденовдун үстүнөн иш козголгон, ошонун алкагында мондай факт чыкты, мыйзам бузуулар чыкты. Нотариустун үстүнөн да чара көрүп бериңиздер деп. Бирок ошол учурдан Бирок тарта жыйынтык чыкпады. Чыкпады. Ошол бойдон нотариусту пока кое тургула. Анан биягын териштирип алалы деген бойдон калып калды. мындай жагдай үлүшчүлөрдүн арасында нааразычылыкты күчөтүп келет. Аталган кылмыш иши узак убакыт бою негизсиз токтоп турган жана кайра жандандырылып келген. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессинин мөөнөттүк одоно бузууларына алып келген. Мындан тышкары ишти токтотуу же жабуу аракеттери болгон деген күмөндөр дагы бар. Биринчи Токтом. Абдрахманов улан карап иш козгогон. Мгм. Кылмыштын составы бар деп туруп иш козгогон. 23-жылы, бул 23-жылы. 24-жылы экен, Абдрахманов Руслан ал бизди компанияны жабырлануучу деп таап берип атат, ишти тергеп атат. Кайра ишти жаап коюп атат, токтотупчу. Ишти токтотуп коюп атат. Анан кайра 25-жылы биз кайра арыз жазып атып, кайра жандандырганбыз ишти. Жандандырып Бишкек шаардык тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү Кеңешбеков Элеман тергеп баштаган. Тергеп баштап бүт очный ставка Кыдыралиевди дагы бүт баарын допрос кылып, уже айыптоо токтомун чыгарар мезгилде кечинде чалды, келгиле деп. Таанышкыла токтом менен деп. Биз кечинде бара албайбыз, эртең рабочий времяда эле барабыз деп, эртең менен барсак, уже ишти Кеңешбеков Элемандан алып коюптур ишти. Анан биз жок, эмнеге алып салдыңар? Негиз жок. Себеби ошол мурунку күнү Маденов $300,000 төлөп берем деп аткан. Төлөп берем. Эртең менен барсак эле уже төлөбөйм деп калыптыр. Башкалар Ошондо түзмө түз бул нерсеге катышы бар деп Маденовду тааныдыңыз. Анан биз бул тууралуу башкы прокуратурага жаздык, улуттук коопсуздук кызматына жаздык. Мына киришиштери бар. Биз кайрылдык, эмне себептен ушинтип токтотуп салдыңар ишти, сотко өтөйүн деп аткан ишти токтотуп салдыңар деп. Биз башкы прокуратурага дагы, улуттук коопсуздук кызматына дагы жазганбыз. Алар айтып атат, жок, иш жакшы эле тергелип атат деп, шаардык прокуратурасына жөнөтүп атат. Карап бергиле деп. Шаардык прокуратура болсо, иш нормально эле текшерилип атат, мына. Өзүнүн угу менен кетет деп туруп, бул берип атат. Числолорун апрелде берип атат. Бирок негедир азыркы тапта дайын жок. Иш менен, иштин ичиндеги материалдар менен вообще тааныша элекпиз. Биздин жактоочулар бар, ушул иш боюнча катышып аткан. Ордер менен катышып атышат адвокаттар, бирок негедир аларга дагы доступ бербей атат да. Анан $150,000 алып келип Маденов берген тергөөчүгө. Азыр Асылбек деген, Тургунбаев Асылбек деген тергөөчү тергеп атат. Ага берген, бирок ал деле кабар жок. Биз барабыз, жок болуп калат. Же болбосо ана келгиле, мына келгиле, эртең келгиле, бүрсүн келгиле. Анан ошо тергөөчү Маденов алып келип берген, өзүнүн баягы күнөөсүн сезип, $150,000 алып келип берген. Ошону $150,000 биз кайра кайтарып бергиле деп, биз кайра следствияга кайрылып атабыз. Бизге депчи. Жөн эле тиги следовательный сейфине токтобой, бизге бергиле десек, аны дагы бербей атышат.
ушинтип ушунча тергөөчү алмашкандан кийин дагы азыркы учурда эч кандай жылыш жок. анан биз кайрылгандан кийин 25 мартта ошол эле тергөөчү Тургунбаев Асылбек ишти токтотуп коюп атат. Кандай негизде токтотуп атат? Эме жок деп. Күнөөлөй турган киши жок. Кантип күнөөлөй турган киши жок бул жакта? Ал Түзмө түз. $150,000 көтөрүп келип следовательге берип атат, күнөөсүн мойнуна алып. Бирок следователь ишти токтотуп коюп атат. Күнөөлүү киши жок. Тиги күнөөсүн мойнуна алып келип акчасын берип атат. Бирок следователь тергөөчү күнөөлүү киши жок деп ишти токтотуп коюп атат. Бул жагын биз өзүнчө алып карайлы да. Нотариустун иши эмне болот анда? Нотариустуку баш эле, нотариустукун такыр эле ататтырбай атышат. Биз нотариус боюнча 2 жолу жаздык. Бирок такыр эле реакция болбоду. Мына могу биздин Тынышев Рамис деген адвокатыбыз бул жазгандары. Мына 1 жазган, 2 жазган, 3 жазган. 4-чүсү 4 жолу жаз, 4-чүсү жак. 5-чиси 6-чысы 7-чиси 7 жолу адвокат 7 жолу жазып атат. Ишти карап бергиле, акчаны кайтарып бергиле, нотариус үстүнөн карап бергиле, ишмердүүлүгүн туура эмес иш кылган деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. 7 жолу жазды. Мисалы bir norma buzulsa жоопко тартылыш керек да. Бул жерде канча деген норма бузулуп атат, ондон ашык мыйзам бузулуп атат. Эми билбейм, канча мыйзам бузууну аныктап беришибиз керек жоопко тартыш үчүн. Ошол эле маселе. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, $150,000 тергөөчүгө алып барып берген деп. Ошол тууралуу тактап өтсөңүз, кандай болду? Ал $150,000 сиздердин расчетный счетуңуздарга түштүбү же кандай болду? Кеңешбеков Эламан тергеп ишти бүттү кылып, баардык бир эле токтом калган, ошо айыптоо токтом чыгарып, тиге угузуп, ага чейин баягы күбө катары келген да. Анан кийин айыптоо токтомун угузам деп чакыртып алып келгенден кийин тиги Маденов мойнуна алып туруп, $300,000 тең төлөп берем, ишти жаап бер деп суранган экен. Анан жок, жаап албайбыз, мыйзам чегинде жооп бересиң, сотко барат, соттон каралат дегенде тиги следователь бизге чалды. Келгиле, акчаңарды алып келди, тигил алып кетесиңерби деп. Как раз ооз ачармал болуп калган, биз бара албайбыз, жумуш күн бутуп калды. Эртең жумуш күнү баралы десек, макул деген. Эртең менен 9-да барсак, уже Кеңешбековдон ишти алып коюптур. Следовательге кирсек, менден ишти алып койду начальник. Башка следовательге берип койду. Эми башка следователь менен сүйлөшөсүңөр деп койду. Башка следователь тергөөчү. Башка тергөөчү Тургунбаев Асылбек деген жана ишти токтотуп салган. Ал болсо өзү Ал ишти баштабай туруп токтотуп атабы ошондо? тергебей туруп эле токтотуп салып атат ал ишти. Кандай аныктама берди? Эч кандай күнөөлүү табылган жок деппи? Ооба. Күнөөлүү киши жок деп анан биз эскерттик. Жакшы тергеп бериңиз, биз жабырлануучубуз. Биз кайрыла беребиз десек, кайрылсаңар кайрыла бергиле, биз ишти өзүм тергейм деди. Анан минтеп туруп 25-мартта ишти токтотуп коюп атат. Ошондо сиз юрист катары айтсаңыз, бул нерсеге кандай бүтүм чыгардыңыз? Эми бунда прокуратурага кайрылып көрдүк, СМБга кайрылып көрдүк, МВДга кайрылып көрдүк. Бул жерде билбейм эми кандай деңгээлде кийлигишүүлөр болуп атат билбейбиз. Айтыш кыйын. Себеби баардыгы эле келип эле натыйжа чыкпай атат да. Тиги күнөөсүн мойнуна алып акчасын төлөп берем деп атса дагы иш жүрбөй атат, сотко кетпей атат, токтоп атат. Белгисиз себептер менен эле жөн эле токтоп калып атат иш.
Бул окуя боюнча эң көп жабыр тарткан тарап үлүшчүлөр. Көпчүлүк бөлүгү акчасын берип койсо дагы азыркы күнгө чейин өз үйлөрүнө кире элек. Кээ бир объектилер боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатса, кээ бири арестте. Үлүшчүлөрдүн айтымында алардын негизги талабы күнөөлүүлөрдү аныктап, курулушту тезинен бүтүрүп берүү. Саламатсызбы? KG Group компаниясынан сиз батирди канчанчы жыл алдыңыз эле? 2018, 2017, 2018 болуш керек. Точно эмесин билбейм мен. Канча пайызын төлөп бүттүңүз азыркы учурга чейин? 85%. 85% пайыз төлөндү. Сиздин жеке оюңуз боюнча курулуш эмне себептен токтоп калды деп ойлогонсуз? Курулуш мен жеке оюм жок бул жерде. Бизде деген новостьлерди көрөбүз. Бул жактын камалып кеткендигин билебиз. Анын үстүндө компания банкротствого киргенин билебиз. Мен ошондой жеке оюм бар да. Жогоруда биз кадр сыртында да бул тууралуу сүйлөшүп калдык. Азыркы баа менен ошол 2018 жылдагы бааны салыштыра келгенде асма менен жердей айырмасы бар да. Анан бүтүрүүгө кандай жардам берем деп ойлоп жатасыз? Эми азыр компания кандай условия койсо, биз ошол условияга макул болуп, ошондой кадам жасай алабыз да. То есть бул жерден деген рынок баалары өскөн биринчиден. Экинчиден болсо, азыр кардарлар аз, дефицит. Ошондуктан мисалы азыр компания кандай условия койсо, мен бул жактан жеке мен чече албайм. Бул жакта деген жителдер бар, алар менен кеңешиш керек. Ошондой собрание түрүндө чечилиши мүмкүн да. Вот. Азыркы учурда өтө чоң чуу жаралып жаткан экен да, мына ушул рынок боюнча. Ошол мезгилде $450 алса, азыр 2 эсе өстү. Биз ошол түзүлгөн договор боюнча гана төлөйбүз дегендер бар экен. Аларга айтар кеңешиңиз барбы негизи? Эми айтар кеңешим болгондо мен ар бир адамдын ситуациясын билбейм да. Кээлери кыйналып жашайт, кээлери акыркы акчасын алган болот, кээлери под бизнес бартер менен иштегендер бар. Анан эми бул жерден уже комментарий бере албайм элдерге. Если компания өздөрүнүн условиясын койсо, биз макулбуз ошол компаниянын условиясын, шартын аткарганга. Бул ситуацияда дейин ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Эми бул жерде каждый индивидуальный күнөөлүү деп айта албайм. Бул эми кандай десем, любой сферада банкротство деген болот, форс-мажорный ситуация болот. Бул жерде конкретный факт кое албайм да, бул күнөөлүү деп. Анан бул объекттин бүтүп кетүүсүнө кандай кадамдар жасайт элеңиз негизи? Деги эле өзүңүздүн оюңуз менен башка дольщиктер менен бөлүшкөнгө даярсызбы? Ооба, даярмын. Эми бул если муну батыраак бүтүрүш үчүн бул жака инвестор жалдаш керек, мисалы инвестор тартыш керек дегеним да. Вот. Жителдер менен собрание кылыш керек. Единомышленный деп коет, ошондой окружение чогултуп, ошол түрдө эле чечилбесе, а так если мындай темпте кете турган болсо, бул иш 2 жыл эмес, 10 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Азыр бир аз да болсо жылыш бар экен деп бир айланып карап чыктыңызбы? Бар экен, ооба, биз атам экөөбүз келип кыдырып келдик. Буга чейин да келип жүрчүбүз. Жаздан бери алсак, если жылыш бар экен, бир 10%ке жылыш бар деп айта алам да азыркы учурда. Компания өкүлдөрүнүн жана үлүшчүлөрдүн айтымында дал ушул мезгилде KG Group'ка жүздөгөн миллион чыгымдар келтирилген. Бир нерсе анык. Дал ошол мезгилде кабыл алынган чечимдердин айынан азыркы учурда жөнөкөй үлүшчүлөр азабын тартып жатат. Себеби эмне үчүн буга биз басым жасап атабыз? Бул Кыдыралиев деген, Кыдыралиев жанагы насыя берген киши. Бул сотко берип туруп, соттон чечим чыгартып, насыяны төлөбөй атат деп. Анан мына мондай кылып чектөө койдурткан. Эми караңыздарчы, канча деген мүлккө чектөө коюп салган. Кыдыралиев жанагы насыя берген киши. Бул кеп $150,000 эмес, кеп могу эменин компаниянын ишмердүүлүгүнө чектөө коюп салган. Ошонун негизинде учурда эл өз үйлөрүнө жетпей жатат дейт. Ошонун кесепетинен компания толук кандуу мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай атат. Толук кандуу ишмердүүлүгүн жүргүзө албай атат. Кесепетинен үйлөрүн куруп бере албай атат. Болушунча азыркы тапта аракет кылып атат жетекчилик. Тияктан бияктан
источник финансирования таап үйдү куруп атат, могу жайыраак болуп атат. Эми могу вопростор мисалы бу жерде жөн эле мүлккө чектөө эмес, компаниянын ишмердүүлүгүнө да чектөө коюлган да. Юстициядан да чектөө коюлган. Ушундай чектөөлөр бар да. Банковский счетторуна чектөө коюлган. Толук кандуу операция жүргүзө албайт, киреше түшүрө албайт. Ошол мына 150 миңди төлөбөй атат деп Кыдыралиев сотко берип туруп, соттон чечим чыгарып туруп өндүрүүгө. Бу жерде 200дөн ашык мүлк. Могу мисалы элементарный эле. Мисалы могул мүлк, могул адресте мүлк. Мунун ээси бар, мунун ээси. Долевой участник. Bunun ээси башка. Компаниянын атында катталып турган менен госрегистрде, кадастрда. Бирок фактически ээси башка да. Мисалы мунун ээси эчтеке кыймыл аракет жүргүзө албай атат. Өзүнүн мүлкүн колдоно албай атат. Мындай ээлерден бул жакта өтө көп экен. 200дөн ашык. 200дөн ашык. Сиздер жүзмө-жүз сүйлөшүп көрдүңүздөрбү Кыдыралиев менен? Кыдыралиев менен жолуга албадык, жолугушуу издедик. Мындай ынтымакка келип, маселени чечели деп аракет кылып көрдүк, бирок Кыдыралиев Маденов менен гана сүйлөшөт экен. Кыдыралиевди бул убакка чейин компанияда эч ким көргөн эмес. Мына мен 5 жыл болоюн деп калды, мен деле көрө элекмин. Эч ким билбейт Кыдыралиев барбы киши, кандай киши. Адвокаттары келет, туура эмес бир нерселерди айтат. Мындай келишпестиктин аракетин кылат да. Менин түшүнүгүм боюнча бул жакта укук коргоо органдары тарабынан сиздерге көңүл кош мамиле жана мыйзам бул жакта иштебей жаткан. Көңүл коштон дагы өтүп кетти да. Мисалы көңүл кош десе, мисалы карабай койду десек мейли, анан жок, биз муну карап аткан кишинин колунан суроо алып коет атпайбы? Тергөөнү нормально жүргүзүп аткан кишинин колунан алып коет атат. Значит, кызыктар деген дагы ойго келип атабыз да биз. Ушул нерсеге Маденовдун тиешеси барбы иштин жабылып калышына? Кандай ойлойсуз? Мүмкүн. Эми без исключений да. Ал деле иши өзүнүн аракетин кылып атышы мүмкүн да. Балким коррупциялык иштер бар деп ойлойсуз? Балким. Мүмкүн. Себеби жөндөн жөн эле иш татынакай өзүнүн угунда тергелип келаткан иш эле токтоп туруп эле кайра артка кетсе кандай ойдо калат? Бу жерде юрист болуштун деле эмеси жок. Кереги жок. Жөнөкөй эле жаран түшүнүктүү да. KG Group боюнча эң чоң суроо компанияга келтирилген чыгымдын көлөмү. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча ар кандай бүтүмдөрдүн жана чечимдердин натыйжасында компанияга 581 миллион сомдук чыгым келтирилген. 581 миллион сомдук чыгым бар деп айтып калдыңыз. Ооба, жалпы 581 миллион сомдук чыгым бул 22-жылдан 24-жылга чейинкилер. 24 октябрга, сентябрга чейинкилер. Анын ичинде көптөгөн чыгымдар бар. Дарит этип салгандар бар. Мыйзамсыз бирине бирин батирлерди, коммерческий площадьтарды бири-бирине өткөзүп салган иштери бар. Мисалы, мондай иштер бар. Мисалы, мына оригинал договорлор. Мисалы, Аплаева Элиза деген директор болгон экен. Ал ошол эле компаниянын сотрудниги Токтосунова Луиза дегенге Жон гана 278 квадрат метр болгон помещенияны белекке берип салган. Бу жерде саткандар бар. Сатты деп келишим түзүлгөн, мисалы Муратбекова Айнура дегенге сатты деп берип атат, бирок бул акча кассага түшкөн эмес. Эч жерде учету жок. Бирок толук 100% толугу менен төлөдү деп берип атат, бирок төлөгөн акчасы түшкөн эмес. Ушундай көп нерсе, көптөгөн договорлор бар. Азыр бир нерсени түшүнбөй жатам да бул жакта. Кассага эч кандай акча түшкөн эмес, бирок кассадан акча чыгып турган, туурабы? Бул мезгилде. Анан ким башында турган ошол кассаны карап?
жерде финансовый директорлор дагы бар, главный бухгалтерлар дагы бар. Бу жерде баягы иш козгондо, биринчи иш козголгондо, бу жерде статьясы ошондой кеткен. Алдамчылык топ менен группа лиц, совершенный группа лиц деп иш козголгон. Анан азыр эми группа лицти тергөө аныктап берсе, ким тиешеси бар. Бул 581 миллион боюнча дагы биз өзүнчө иш аракеттерди кылып атабыз. Азыр материалдарын бүт топтоп, укук коргоо органдарына кайрылып атабыз. Районныйга кайрылып көрдүк. Районныйдан натыйжа чыкпады. Кылмыштын составы жок деп эле артка кайтарып коюп атат. Себеби мындай эле айтайын. Мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып берип коюп атат да нотариус. Мисалы ошол эле Серкебаева Зарина. Частный нотариус мыйзамдаштырып берип коет. Булар следовательдер ошого таянып туруп эле бул эми нотариус заверять эткен экен, күбөлөндүргөн экен нотариус, биздин тиешебиз жок дегендей кылып коюп атат. Бирок фактически андай болбой атат да. Мисалы Качкынбаев Мирлан деген иштеген бизде юрист болуп. Ага бир квартираны дарит этип коюп атат. Не себептен дарит этип койду, эмне ошончолук 2 айдын ичинде 2 ай иштеп туруп эле бир квартира алса, эмне деген жумуш бүтүрдү? Ошо бир квартираны ошол белекке берип салыш. Эми күмөн жаратат да. Бул биз күмөнбүз деп укук коргоосуна кайрылып атабыз, бирок эмнегедир карабай атышат да. Кимдер материалдык жоопкерчиликке тартылышы керек бул иште? Негизи компаниянын мисалы жетектеп атканда түзмө-түз бошоп кетеби, же иштеген учуру болобу, кандай болот? Ошол жетектеп турган учурда жетекчи түзмө-түз жоопту. 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, ошол өзү жетектеп турган убакта мыйзам бузууларга жооп бериш керек. Кайра калыбына келтириш керек нерсени. Ошондо гана компания толук кандуу өз ишмердүүлүгүн уланта алат да. Ага чейин ушундай тоскоолдуктар боло берсе, туура эмес жакка кетет да. Компания күндөн күнгө мисалы мына чектөө коюп койду, счетко арест салып койду. Счеттогу акчасын төлөй албайт, ком услуга төлөй албайт, светке төлөй албайт, сууга төлөй албайт, милдеттемелерин толук кандуу аткара албайт. Милдеттемелерин толук кандуу аткара албаса, пайызы өсөт, пениясы. Күндөн күнгө компания күнүнө ущерб келип атат, зыян келип атат. Күн өткөн сайын зыян келип атат. Ошондо айтып койбодуңузбу, азыркы учурда көп карызга баттык депчи, ушул аресттин негизинде. Ооба. Анан канча карызга баттыңыздар? Азыр болжол менен 50 миллиондон ашып кетти уже карызыбыз. 50 миллиондон ашып кетти. Бул компаниянын мүлктөрүн чыгарып кеткени бир, андан сырткары туура эмес иш кылгандыгы үчүн чектөөлөр коюлуп калгандыгынан зыян тартып атат. Ал экинчи зыяны. Жөн эле компаниянын мүлкүн алып кетип калбастан плюс кайра зыян да кылдырып кетип атышат да. Ошонун кесепетинен бизге чектөөлөр коюлуп, анан чектөөлөрдүн айынан биз өзүбүздүн милдеттерибизди аткара албай, поставщиктер бар, дольщиктер бар, алардын милдеттемелерди аткарыш керек да. Өз убагында аткарылбаса, ошо пения кетет. Мен интернет булактарынан бул нерсеге тиешелүү дольщиктердин чыркырап жүргөнүн көрдүм. Анан ошолор тууралуу дагы бир аз соо берейин. Бүгүнкү күндө канча дольщик жабыркап жатат бул иш боюнча? Азыр кеминде эле бир 300дөй. 300дөй. 300дөй келишим бар да. Андан сырткары биздин бизнес партнерлор бар. Өзүнүн акчасын салган, материал менен салгандар бар, услугасы менен салгандар бар. Алар да кала албайт.
Аудитордук текшерүүнүн материалдарында 2022 жылдын 8 августуна карата жүргүзүлгөн кассалык операцияларда бир катар суроолор жаралган. Иликтөөнүн чордонунда кассалык операциялардагы суроолор жана Айбек Турсуновдун ролу алдыда биргеликте көрөбүз. Мен 2020 жылы 2020 жылдан 2022 жылга чейин бул жерде как сотрудник болуп иштегем. Финансовый директордун жардамчысы болуп. Аны сиз айткан Финансовый директор ким болгон? бир Сымбат деген эже болгон. Главный бухгалтер ким болгон? Жайнагүл деген эже болгон. Но фамилияларын азыр билбейм. Эсте жок. Финансы жагын алып караганда биз бүгүнкү күндө баягы элдерден келген фактически наличка акчаларды прием кылып, кечинде кассаны эсептеп, директорго отчет беришибиз. Аны бул жерде жок, бул жерде главный бухгалтер дегенибиз дагы бар да. Компаниянын ишин жүргүзүү боюнча. Бул жерде ошол система боюнча 5-6 адам башкарган. Финансы курулушту. Эмне себептен ошол кезде Имамидин Ташевде сиз мондой болуп калды шеф деп туруп, аны курста кармаган эмессиз? Имамидин Ташевден ал учурда бизде прямой контакт байланышууга доступ жок эле. Эмнеге? Улам телефондору ар башка болгондуктан биз күн сайын мындай. Сиз байланышчу элеңизби? Кээ бирки номерлерде чыгат эле. Сиз ушул банкрот болгон 500 миллион деп атасыз, канча миллион деп атасыз? Ошонун арасында сиздин дагы банкрот болушуна сиздин дагы салымыңыз барбы? Банкрот болушуна бул жерде деп ойлойсузбу, ойлобойсузбу? менин да тишим бар. Бар. Сиздин өзүңүздүн оюңуз. Мен ошо айтып атпаймынбы? Мен чоң ойдум деп атасыз. Азыр Эми алардын мисалга ал болбосо мына 571 миллион чыгып атат да. Алардын жетекчилигинин астында чыгып атат да. Балким алардын да ошо тиешеси бар. Ошо кемчиликке түздөн түз тиешеси бар. KG Group компаниясынын айланасындагы бул окуя жөн гана эки тараптын коммерциялык талашы эмес, бул жүздөгөн үй бүлөлөрдүн тагдырына түзмө-түз таасир эткен маселе. Аресттер алынганда курулуш канча убакытта бүтүшү мүмкүн? Мисалы, айтып атпайсызбы азыркы учурда бул жерде алып караганда эле 200 арест бар экен, э? Ушулар алынганда канча убакытта бүтүрөбүз деп мисалы элге айта аласыздар? Эгерде чектөөлөр, аресттер алынса, 1-2 айдын ичинде компания өзүнүн баягы калыбына келет да. Ишенем да. Себеби болгон мүмкүнчүлүгү бар. Активтери жеткиликтүү эле колдонгоңочу. Мисалы, элементарный эле нерсе айтайын. Мисалы, бир зданияга чектөө коюлуу. Ал зданияны биз киреше чүрөлү деп ижарага берели десек, ижара алуучу албайт. Себеби бул имаратта чектөө бар. Ал толук кандуу өзүнүн келишимин каттоодон өткөрө албайт. Чектөө болгон үчүн. Соответственно, биз доходторду, кирешелерибизди түшүрө албайбыз. Эч ким албайт. Сатайын десең эч ким албайт. Арендага берейин десең эч ким ала албайт. Эгерде чектөөлөр жок болгондо, компаниянын активтери более чем достаточно да, бүт ситуацияны жаап кеткенге. Канча убакыт аралыгында? 1-2 айдын ичинде чектөөлөр чечилсе, 1 жыл, 1,5 жыл максимум. 1,5 жыл. Это с учетом курулушун кошо алганда. Бул юридикалык көз караш боюнча айтсаңыз, эң чоң мыйзам бузуу деп кайсыны эсептейсиз? Эң чоң мыйзам бузуусу могул азыркы тапта биздин кол утубузду байлап аткан могу Маденовдун иши да, биринчи ушуну айта алабыз. Андан кийинки баягы директорлордун кетирген катачылыктар бар. Алар менен уже акырынан чечебиз. Материалдарын уже топтоп, дайындап, коргоо органдарына даярдап койдук. Эң негизгиси сиздер мына ушул арестти Маденовдун аркасында чечип алышыңыздар керек. Биз эми Маденовду каматып же аны ага карата бир жаман нерсе деле ойдо жок. Андан алыспыз. Биз эң негизгиси маселе могу чектөөлөрдү алышыбыз керек. Чектөөлөрдү алып, толук кандуу компания өз мүмкүнчүлүгүн колдоно алыш керек да. Маденовго чара көрүлүп, анан Маденовдун чыгарылган мисалы чечим менен ал мамлекеттик орган чыгарып берет да, ошонун негизинде анан чектөөлөрдү ала алабыз да.
Ансыз ала албайбыз. Соттон жана тергөөдөн азыркы учурда кандай чечим күтүп атасыз негизи? Азыр эми биз жакшы нерсени эле үмүт этип турабыз. Биздин маселебизди чечип берет деген эле. Биз ал именно Маденовду камап ийебиз же ага бир катуу чара дегенди эле алыспыз ойдончу. Биз эң негизгиси ушу чектөөлөрүбүздү алып, ушул иш боюнча, себеби өзүңүздөр көрүңүздөр 200дөн ашык мүлккө чектөө коюп койгон. Мындайча айтканда 200 киши жабыр тартып атат ошонун кыймыл аракетинин кесепетинен. Сиздер мисалы дольщиктерге түшүндүрүп айта алдыңыздарбы ушул Маденовдун аркасында ушундай чектөөлөр болгон үчүн биз сиздерге коюп бере албай атабыз үйүңүздөрдү деп Ооба. сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Алар түшүндү ошол нерсени? Сүйлөшүп, айтып, түшүндүрүп келе атабыз ушул күнгө чейин. Бирок баягы баардык эле нерсенин акыры бар да. Уже чыдамдары кетип, уже мунун арасынан өзүнчө дагы сотко бергендер бар. Үстөккө босток болуп, эми Маденовдун кесепетинен чектөө коюлуп калганын аз келгенсе, эми булар дагы өзүнчө сотко кайрылып, укук органдарына кайрылып атышат да. Анан уже чыдамдары кетип калды уже. Интернетке деле чыгып атат, көрүп атасыздар. Юрист катары айтыңызчы, бүгүн үйүнө кире албай жүргөн дольщиктердин тагдырына ким жооп бериши керек? Мурдагы жетекчилерби? Талаштуу бүтүмдөрдү бекиткен адамдарбы же тергөөнүн созулушу? Ким жооп бериши керек болот? Бул эми үйүн ала албай аткандарга негизинен алганда жалпы жонунан компания жооптуу болот. Компанияга кандай бир жетекчи келбесин же кандай бир сотрудник болбосун, компаниянын атынан кетет да. Эми буга чейинки жетекчилер ката кетиришкен. Ошо каталарды оңдогонго көмөктөшсө, компания аларга деле мындай эме койбойт. Претензия койбойт да. А жок, көмөктөшмөктүсүн ушунча кайра тоскоол болуп чектөөлөрдү коюп атышпайбы? Эми бу жерде азыркы жетекчилик толук мындай болгон күч аракетин жумшап атат, калыбына келтирип, компанияны кайра жандандыргангач, и милдеттемелерди толук аткарган. Эми буга чейинки кеткен жетекчилер жоопко тартылат, ар ким өзүнүн жасаган туура эмес жасаган ишине жараша. Жогоруда айтып калдыңыз, Кайыпов Ильяс деген жетекчи дагы болгон деп. Ооба. Ал боюнча ал жөн гана тергөө иштерине катыштуу болду. Ал биринчилерден болуп, ошо директор болуп турган кезде ошо Маденовдун үстүнөн арыз жазып иш козготкон экен. Азыр бирок ал Кайыповдун учурунда деле катачылык бар. Эми ал өзүнүн кетирген катасына жараша жооп. Буга чейин кандай директор келбесин, баардыгынын каталары. Бирок эң ошолордун арасынан эң жөн эле мүлкүн чыгарып кетпестен кайра залал келтирип кеткен жетекчи ушу Маденов болуп атат. Жалпы алып тактап айтып караганда, мына ушул учурда эл өз үйүнө жетпей аткандыгынын себеби Маденов Аскербектин аркасында. Бул нерсени жалпы телегөрүүчүлөргө деле көрүүчүлөргө баса белгилеп айтып өтпөсөк болбойт. Себеп дегенде азыркы учурда интернет булактарында өтө көп комментарийлер болууда. Биз ушу Мамидин Ташевдин аркасында үйгө жетпей жүрөбүз, ошонун аркасында кире албай жүрөбүз деп жазып жаткандар бар. Азыркы учурда мен түшүнүктү Жумгалбек мырзадан толук турда ала алдым. Дал ушул Маденов Аскербек мырзанын аркасында, ошол мезгилде директор болуп турган мырзанын аркасында үйлөрдүн баардыгы, үйлөрдүн көпчүлүк бөлүгү дейли, аресттерди иш алдыга жылбай жатат экен. Жана бул нерсеге укук коргоочулар дагы толук түрдө карап бере албай, ишти жаап койгону себеп болду. Биз муну менен кандай жыйынтыкка келдик? 55 миллион сомдук зыян боюнча тергелип жаткан иште жаңы суроолор жаралды. KG Group компаниясынын өкүлдөрү мурдагы директор Маденов Аскербекке тиешелүү кылмыш иши
азыркы учурда создуктурулуп жаткандыгы жана ошондой эле үчүнчү жактардын кийлигишүүсү болушу мүмкүн деген дооматтарды коюшууда. Мындан тышкары Кыдыралиев Таалайбек $150,000 талаптын негизинде 200дөн ашуун объектке арест коюп, учурда үлүшчүлөр өз үйлөрүнө жете албай жаткандыгы бардыгыбызга маалым болду. Бул окуяда эң негизгиси үлүшчүлөр компания менен директордун жоопкерчилигин айырмалай билиши керек. Ошондуктан бул маселеде жоопкерчилик да биринчи кезекте ага тиешелүү. Компанияны толугу менен күнөөлөөдөн мурда үлүшчүлөр жоопкерчилик кимге жүктөлөрүн так түшүнүшү зарыл. Анткени келишимдерди түзүп, адамдардын ишенимин алган директор Маденов аскер болгон.